Bismillahirrahmanirrahim. Mейримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен. Аллах Таалага мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салату саламдар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар. Жер бетиндеги жаратылган бардык адамзатка Кудай Таала тарабынан берилген көптөгөн дөөлөт ниматтар бар. Ошол ниматтардын ичинен Кудай Таала тарабынан бул мекен берилген аймактар бар, жерлер бар. Кудайга шүгүр, Кыргызстан мамлекетибиз өзүнө тиешелүү болгон атрибуттары, символикалары бар. Мына биз эгемендүү бир мамлекетпиз. Бул дагы Кудай Таала тарабынан берилген улуу бир неамат десек болот. Ата бабаларыбыз ушул мекенибиздин эгемендүүлүгүнө чоң кызмат кылып өтүп кетишкен. Кудай Таалам ата бабаларыбыздан ыраазы болсун. Бүгүнкү күндө мекенибизде жашап жаткан ар бир атуул, ар бир жаран бул мекенге кызмат кылыш керек. Мекенди сүйгөн адам ал мекенине кызмат кылат. Мына ошонун катарында бул мекенди дүйнө жүзүнө даңазолоодо, илимий жаатта жана ошондой эле спорт жаатында биз мамлекетибизди дүйнөгө таанытабыз. Бүгүнкү күндө Париж Олимпиадасы болуп турат. Ошол Олимпиадага биздин Кыргызстан мамлекетинен дагы спортчуларыбыз Кудайым буйруса бет алып сапарга чыгышкан. Андыктан биз бардыгыбыз баш бириктирип, жүрөктөрүбүз биригип, алакан жайып, мына ошол спортчуларыбызга ак батабызды беришибиз керек. Себеп дегенде алардын ийгилиги бул мекендин ийгилиги. Андыктан Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы дагы жерлерде, аймактарда 1482 жума мечитинде ушул сапарга чыккан спортчуларыбызга ак батабызды берип жатабыз. Мына ошолордун катарында дагы биз муфтият кызматкерлери алакан жайып ошол балдарыбызга, кыздарыбызга бир ак батабызды берип коелу. Амин. Мейримдүү, ырайымдуу болгон Аллахым, алакандарыбызды жайып, өзүңө жалбарып дуа кылабыз. Бул дуа тилектерибизди өзүң кабыл кылгын. Жараткан Кудайым, бизге кооз, табигаты кооз, татынакай эгемендүү мамлекет бердиң. Ушул мамлекетибизди өнүктүрүп өстүргүн. Жана ушул мамлекетибиздин башына турган жетекчилерибизге өзүң күч кубат бергин. Мамлекетибизди асмандан жерден келүүчү байлейлерден, кырсыктардан өзүң сактагын. Өзгөчө табигат кыргыздарынан сактагын. Кудай Таалам ушул мекенибизди дүйнөгө даңазалаш үчүн спорт жаатында Олимпиадага катышып жаткан биздин спортчуларыбызга, балдарыбызга, кыздарыбызга Аллахым өзүң күч кубат бергин. Ийгиликтерди багындырып, желегибизди желбиретип, жакшы бир ийгиликтер менен кайтуусуна Аллахым өзүң жардам бергин. Алар колдон келишинче аракет кылышты. Бүгүнкү күндө Кудайым буйруса ушул Олимпиада оюндарында биздин спортчуларыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыз мелдешке чыгуу алдында турат. Аллахым дуа тилектерибизди кабыл кылгын. Иншалла ушул спортчуларыбыз мекенге кайтып келгенде бардыгыбыздын жүздөрүбүз жарык, жакшынакай бир маанай менен, ийгиликтер менен коштоп тосуп алууну ар бирибизге Кудайым насип эткен болсун. Албетте бул Олимпиадага катышуу өзү чоң бир эрдик, өзү чоң бир ийгилик. Аллах Таалам ар дайым мекенибизди амандыкта кылсын. Бирахматике я архамар рахимин. Аллаху акбар.